Жаңы вокзал анча емес екен. Уборный бирөө экен. Жаққан жоқ, башы жетпей тұрады. Көп түсін албай атабыз, сызы чук экен да. Бүтүрүп турап келсе сонун эле болмок. Бишкекте Батыш автобекети толугу менен жабылды. Азыр автобекет мына ушундай көрүнүштө. Айрым таксисттер жабык автобекеттерде дагы деле жүргүнчүлөрдү күтүп жатышат. Алар бул жерге билбегендерди алып кетүүгө келгенин айтып, комментарий берүүдөн баш тартышты. Ошол жерде калып кайда барарын билбей турган сатуучулар да нааразычылыктарын билдиришти. Айтпай дегенге мурда күнү 23 күнү жаап салды. Биз эми каяка барарыбызды билбей отурабыз. Бала чакам менен ушу жерде багып, ушу жерде тирилик кылып атканбыз да. Эми монча товарды каяка алып барарыбызды билбей атабыз. Бул болсо Алматы жана Айлампа көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан жаңы автобекет. Бул автобекеттен жүргүнчүлөр Көлгөй жана Нарын облусуна кетишүүдө. Жаңы вокзал кандай экен? Көнбөй атабыз кичине. Көнөбүздөн кичине. Калп айтканда болобу, тиги алыстан келгендер, Арча Бешик, Ак Ордо деп, Ак Өргө жактан келгендерге бир аз кыйынчылыктар болуп атат элге. Бизге бияка көчкөн жакшы да, келебиз төгөбүз, четине кетип калабыз. Эч ким шаарды аралабайбыз жакшынакай. Бияктын кемчилиги уборный бирөө экен, жетишпейт. Магазин бирөө жетишпейт. Ашкана, мойка, айылдан келген балдар, например, кечинде келет. Кечинде айылдан бир саат 7-де 8-де чыккан машина бияка 11-12-де кирип келет. Ал келип машинасын жууп тазалап эртеси рейске даярдаш керек да. Биякта мойка жок, жатакана жок. Ошол көйгөй бар экен, ошол бир аз кемчиликтер. Бирок жакшы. Жакшы эле. Бизге водитель үчүн мисалы шаардын ичинде жанакы пробкадан кичине азыраак болот да, жакшыраак. Жерге оңой чүрүп кеткенге, бирок элге кыйын болуп калат да. Мисалы бизге бул жер туура эмес деп мен ойлойм. Так Алматыбызда мисалы чекиш ата бош жатат. Ошол жерге эле алып барып койсо болот болчу. Бизде чогуу келгенде бул жерде деген вокзалда бар машина бул автобустар келип бурулуп токтой албай атат, көрүп атасызбы. Эл көзсө жакшы болчу деп болот. Айдоочуларга бизге биякта жатакана жок экен, тамак ашы жок экен, условия жок экен да. Бүтүрүп турап келсе сонун эле болмок. Жаңы вокзал анча емес екен. Обслуживание жок экен азыр пока что. Бирок эми жакшы эле болот го дейм. Жаққан жоқ, башы жетпей тұрады. Порядка жоқ болот. Бул жерден автобусқа түшүп кетесиңер деди эле, автобус жок. Не, кайсы чөйрүс билбей баш сайланып калды. Көп түсүн албай атабыз, сызы чук экен да. Бияк эми адашып атабыз кичине. Көлгө каяка кетет элек деп жаңы келдик. Алыс болуп атат. Маршрутка эме шопурлар оңой менен жооп бербей атат. Кайсы номер келет? Өзүбүздүн вокзалга көнүп алган жаныбыз жаман кыйналдык. Könüstüm gün boyuna karmalı.